Баткен облусунун башчысы ажылык сапарга аттанган жарандарга ак жол каалап, зыяраттары кабыл болуусун тилеп, бата дубаларын беришти. Ошондой эле ыйык сапарга аттанган мекендештерге жылуу сөздөр айтылып, ажылыктын сообу, сабыры жана жоопкерчилиги тууралуу насааттар айтылды. Быйыл облустан жалпы 632 жаран аттанууда. Ажыларды 14 ажы башчы жетектеп барат. Мына хас сапарына жөнөп калдыңыздар. Сапарыңыздар байсалдуу болсун. Барып кылган зыяраттарыңыздарды Алла Таалам кабыл кылсын. Жакшылыктар болсун. Сиздерден биздин күткөнүбүз эле дуаңыздарды күтөбүз. Ушу Баткен элине, Кыргыз элине, ушу Кыргызстандын өнүгүшүгө дуа кыласыздар деген үмүттөбүз. Бардыгыңыздар ушу барып эсен аман кайтып келиңиздер. Ажылык ислам дининдеги 5 парыздын бири. Бул сапар ар бир мусулман үчүн өзгөчө руханий тажрыйба, өзүн тазалоо, сабырдуулукка, боорукерликке жана биримдикке чакырган ибадат. Бир самолетто 180 ажы болот. Иншалла ушул азыр Кадамжай районунун Борбордук мечитинен азыр 180 ажы иншалла жолго аттанып атат. Нерсенин бардыгын уюштурган Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы ар бир ажы башчы 44 ажыны өз карамагына алган. Азыр ушул жерден Кадамжай районунан жолго аттангандар 4 ажы башчы, 45 ажыдан 180 ажы. Ал жердеги бардыгы уюштуруу тобу бардыгы ошол Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгында бардык нерсеси жакшы болуп атат. Иншалла биз дагы ошолордун катарына барып кошулабыз иншалла. Ажылык сапарга 632 ажыбыз иншалла жол алып атат. Бүгүн 14 май, эртең 15 май акыркы рейстер учат. Быйылгы жылы ошол 632 квота бизге ажыратылды Баткен облусуга. Жалпысынан алганда. Кудайым буйруса, эми бул коопсуздук жагы баары муфтият тарабынан атайын штаб түзүлүп, ошол штаб тарабынан камсыздалат, мамлекет тарабынан камсыздалат. Бардык шарттар түзүлгөн, мейманканалар, тамак аштар, бардык шарттар Кудайым буйруса жогору деңгээлде уюштурулган. Кадамжай шаарындагы Борбордук мечиттен ажыга аттанган зыяратчыларды жакындары коштоп келип, бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда узатылды. Жеринде коопсуздукту укук коргоо органдары камсыздап беришти. Ажы башчыларынын айтымында, ыйык сапарга чыккан ар бир зыяратчы үчүн Сауд Арабияга кирүүдө тартипти сактоо абдан маанилүү. Бул эрежелерди кармануу сапарды жеңилдетип, убакытты үнөмдөйт. Мен экинчи жолу кеп бартам, Кудай кааласа. Енді Алла шақыртты кепат, Алла Таала дайым барызлажыларды кабыл кылган болсун. Кыргызстан мамлекеттик элдерге, тынчтык бийликтерге тынчтык берсин. Кыргызстан элге дуа кылабыз да, мамлекетке, бийликтерге дуа кылабыз. Алла Таала дайым Кыргызстан жогорку деңгээлге көтөрсүн. Алла Таала дайым ушу келген максатка жетсин. Бийликтерге дагы күч кубат берсин, карат берсин. Кимки болсо ушул жерде турган Кыргызстаныбыз, эли журтубуз тынч болсун, тынчтыкты каалайбыз. Баягы кимки ниет кылган болсо баардыгы барып келишти насип этсин. Мен Орозбек айыл өкмөтүнөн Усмун айылдан желедим. Былтыр тапшырып өтө албай калгам, мына Кудай кааласа быйыл өттүк. Белгилей кетсек, 2026 жылдагы ажылык сапарына Кыргызстан үчүн Сауд Арабиясы тарабынан 6060 квота бөлүнгөн. Алтынай Шабидзенова, жаңылыктар.